бүгінгі алып жатқан қонышыңыздар құтты болсын. Мекен чегин кайтарган кызматкерлер үчүн кубанычтуу күн. Бишкектеги Маликов көчөсүндөгү Мурас Ордо турак жай комплексинен 77 чегарачы жаңы батирлерге ээ болду. Салтанаттуу аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев катышып жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Атамекенге кызмат кылам. Батирлердин ачкычын алууга келдим. Атамекенге кызмат кылам. Ак өргөөсүнүн ачкычын алып, Акниет кызматы баалангандардын катарын Каныбек Жумашев да толуктайт. Өзү Нарын облусунда төрөлүүсү 27 жылдан бери Меккен чегинде кызмат өтүп келе жатат. Учурда үй бүлөсү менен Баткен облусунда чегарачы болуп эмгектенип келүүдө. Анын жубайы да аскер кызматкери, 4 уул, 1 кыздын ата-энеси. Ушул кезге чейин батирлеп жашап, эми борбор кала Бишкектен батирлүү болгондоруна кубанып турабыз дейт каарманыбыз. Мына могу менин Кудай буйруса жаңы алган үйүм. Кандай экен сезимдериңиз кандай? Сезимдер абдан сонун, абдан сүйүнүп атабыз. Мен, ата-энем, үй бүлөм сүйүнүп атат. Чегарачылар жалпысынан баары сүйүнүп атабыз. Бири-бирибизге сүйүнүп. Негизи канча жылдан бери ушул чегара кызматында кызматыңызды өтүп атасыз? Үй бүлөлүк абалыңыз кандай, ошол боюнча айтсаңыз? Мен чегара кызматында кызмат өтүп жүргөнүмө 27 жылдын жүзү болду. Үй бүлөлүк абалым боюнча келинчегим алдагы аскер кызматкери. 4 балам бар, 1 кыз, 3 уулум бар. Бизге ушу 21-22 жылдардагы окуялардан кийин ушу Баткен регионунда кызмат өтөгөн аскер адамдарына ушундай жеңилдик берилген. Бишкек шаардан борбордон үй алганга тандоо мүмкүнчүлүгү берилген. Үй бүлөңүз сүйүнүп атса керек азыр. Ооба, үй бүлөм сүйүнүп, аябай кубанып атышат. Балдарым качан келип жаңы үйдү көрөбүз деп. Башка бөлмөлөрдө көрүп. Бул башка бөлмөлөр, мына бу жер бардык үй бүлө мүчөлөрүнө бардык шарттар түзүлгөн. Бу жерде санузел, ысык суу, муздак суу бар, жуунганга, жашоо шартка бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн экен. Жатакана бөлмөсү, бу жерде дагы атайын даярданып жасадык. Бул дагы атайын жакшы экен. Бу жердин эшиги менен балконду карап турасың. Бул жерде дагы үйлөр салынып атыптыр. Кудай буйрса, мен ойлойм көптөгөн чегарачылар дагы жакын арада үйлүү болушат деп. Ушул жерден коңшу болот турбайсыздарбы? Ооба, кошуналарыбыз көп болот экен, Кудай буйрса. Ошентип бүгүн 77 чегарачы Бишкек шаарынын Маликов көчөсү 91 дарегинен ак өргөлүү болушту. Маалым болгондой, чегарачыларга УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев ачкычтарды өзү келип тапшырды. Ал эми батирге ээ болгондордун көпчүлүгү мына ушул чегарада кызматын өтөп, өмүрүнүн тең жарымын арнагандар. Бакта мен 22 жыл болуп атат быйыл кызмат өтөгөнүмө. Абдан жакшы камкордук болуп атат мамлекет тараптан. Быйылкы жылы ошо госипотека тарабынан чегарачылардын көпчүлүгү үйлүү болуп, мынакей биз бүгүн ачкычтарды алып турган кезибиз. Абдан кубанычтабыз. Иштегениме 24 жыл болду. Ошол убактан бери эле батирден батирге көчүп жүрөбүз. Бүгүн жакшы майрам болуп атат чегарачыларга. Өкмөт тарабынан ушул Баткен регионунда кызмат кылган аскер кызматкерлерге ушундай мүмкүнчүлүк берилген. Кыргызстандын өзүң каалаган регионунан батир алсаң болот. Биз Бишкекти тандадык. 25 жылга алдык. Баштапкы төлөм жок. 3 бөлмөлүү батир алдым. 4 балам бар. Чегара кызматына 23 жылдан бери кызмат кылам. Канча убакытка ушул кезекте турдуңуз? Кезек ушул кызмат өтөгөндөн бери кезекте турабыз. 1999 жылдан бери кызмат кылам. 26 жыл болду. ГИКке очередке турганыма 5 жыл болду. Ошо Кудай буйрса 3 бөлмөлүү батирлүү болдук. Үй
Иш-чаранын жүрүшүндө УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул берилген батирлер мамлекеттин чек-арачыларына болгон камкордугу деп белгиледи. Эң негизгиси ар бир аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүнө кам көрүлсө, мамлекетибиз тынч жана ишеничтүү коргоо алдында болоорун баса белгиледи. Эмне үчүн биз ошону үй жагына, турак жай жагына көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Себеби дегенде үй бүлөң тынч болбосо, үй бүлөң жакшы жерде жашабаса, балдарың жакшы жерде мектептен билим албаса, анда турмушта дагы, жумушта дагы, кызматта дагы оор болот. Ошондуктан урматтуу чек-арачылар, мен ойлоймун, муну менен биз токтоп калбайбыз. Бул башталышы гана. Күзүндө дагы үй беребиз. Ушинтип олтуруп, жакынкы жылдарда биз чек-арачылардын бардыгына үйлөрдү берип бүтөбүз. Чек-арачылар мындан ары квартирадан квартирага чуркашып, ар түрдүү үйлөрдө жашашып, ар түрдүү шарттарда жашашпайт. Бардыгы бирдей, жакшынакай, ошол адамга ыңгайлуу шарттарда жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ошондуктан сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Дагы бир жолу ишти так аткарыш керек, мыйзам чегинде аткарыш керек. УКМК жетекчиси андан соң көп кабаттуу турак жайдын кызыл лентасын кесип, батирлерди көрүп чыкты. Так. Саламатсыздар. Кандайсыңар? Жок, шешип берейин, э? Улуң кандай? Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшы. Үйдө алдыңарбы? Жакшыбы? Кубанып атасыңарбы? Балаңыз бактылуу экен. Апасы барлар, бактылуу болор. Мекен чегин кайтарып, аскер кызматында ак ниет кызматын өтөгөн аскер кызматкерлеринин үй бүлөлүк шартын жакшыртуу мамлекеттин негизги маселелеринин бири. Ал эми 5 жыл аралыгында 570ден ашуун чек-арачы жаңы батирлерге ээ болгон болсо, ушул айдын соңунда дагы 170ден ашуун чек-арачыга жаңы батирлердин ачкычтары тапшырылмакчы. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион, Бишкек шаары.